Мына ушундай эң сонун жагымдуу чыгармадан кийин эфирибизди алга уламакчыбыз. Дагы бир ирет кутмандуу таңыңыздар менен биздин урматтуу көрүүчүлөр. Келиңиздер экранга жакыныраак келиңиздер. Себеби дегенде алдыда дагы да кызыктуу маектерибиз, өзгөчө конокторубуз келип калган учура. Албетте, өзгөчө конокторубуз келип калган учура деп калбадыңызбы? Негизи эле таң эрте баягы таңкы маанай тартуулап, элдин маанайын көтөрүп, бир аз да болсо күлкү тартуулап, жүздөрүнө жылмаюу тартуулаган бул жакшы нерсе эмеспи? Албетте. Эмне себептен муну айтып жатабыз? Албетте бизде конокто ким десеңиздер, МХ деген өзүнүн аты менен таанымал тамашоочу, азыркы учурда кыргыз тилинде аны өзүнчө бир чоң салымын кошуп өнүктүрүп келе жаткан жигит. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар, кутман таң. Кандайсыңар? Кандай келип алдыңыз? Уктасамбы же барсамбы деп эки жолу араң келдим. Уйкуңуз канбай калган окшойт. Иә. Уйкуңуз канбай калган. Чында негизи эртеле турабыз, эми аябай мынчалык эрте эмес да бирок. Демек, бүгүн бир аз сизди кыйнап койгон экенбиз эртерээк тургузуп. Негизи ооба. Баягы таң сүрө берүүсүндө ушундай сурообуз бар да, эми берип кое берели негизи. Жана дайыма таң эрте турасызбы дегенчи. Бирок чыгармачылык чөйрөсүндө жүргөн адамдар көбү саат 11-12-лерде турат, а? Чем арганда болуп калат, эми жумушка жашада кээде таңкы 6-да турганга туура келип калат. Эми өзүбүз ушундай жашоону тандап алганбыз да. Кээде түнкү 2-де турасың, кээде түнкү 3-те турасың жумушка байланыштуу ар кандай. Бирок сенде графигиң жок, ошол башкаларга окшоп күндө бир режим менен жүрбөйсүң да. Сон керемет, келиңиз алгач эле кыргыз элибиз менен амандашып алыңыз, андан ары маегибизди. Кутман таң 7-нчи каналдын көрүүчүлөрү, апа мен силерге салам айтам. Сон жана Күмөндөр Абылов байкебизди аябай күлдүрөт го. Анан бирөө бара калып, кандайсың деп эле жана күлдүрөт деп ойлогон го дейм. Бирок ошол жашоодо ал Күмөндөр байкебиз аябай олуттуу, серьезный иш эмеспи? Сизде да ошол нерсе бар экен да, баягы МХны биз дайыма Инстаграмда, баягы интернет желесинен карап жүргөндө бул бир болсо азыр боор дезет дейсиң, мындай жашоодо бир аз да болсо мындай токтоо болупту экенсиң. Эми 24 саат бою эле жалдаңдап жүрө албайсың да. Ал деле ошондой да, мисалы эми өзүнүн убактысы бар, күлдүргөн убакта күлдүрөбүз, анан эң күлкүлүү тамашалар мындай үңүрөйгөн кебете менен, маанай жок кездерде чыгып калат, ошондой кездерде жакшы ойлор келип калат да. Анан ошол ойлор аркылуу тамашалар чыгат, анан көп эле ойлойт да, күлдүрөт десе баары эле, бул дайыма эле күлдүрүп жүрө берет болуш керек дегендей болчу. Келиңиз, деги эле чыгармачылыкта кандай жаңылыктарыңыз болуп жатат? Азыркы учурда эмне менен аректенип жатасыз? Чыгармачылыкта ошо 2023-жылдын жакшы бир жыйынтыгы десем болот. Биз ошо кыргыз тилинде проектисин баштап, ошо кандайдыр бир жыйынтык, элдин алдына жакшы жыйынтык кылып концертибизди буюрса телеканалдардан берип калдык. Жаңы жылдын башкы күндөрү элдерге тартуулап, андан кийин эле ошол өзүбүздүн YouTube каналыбызда да премьера кылдык. Айтып элдер көрүп атышат, буюрса жакшы элдердин келген каттарга ошол эле ой пикирлер жазылган. Буюрса ошол эле планда жакында ошо концерттерибизди пландап эле жаңы жылдын, чын айтсам, биринчи күнүнөн баштап эле ошо концерттердин иштери менен кийинки боло турган иш-чаралар боюнча жүгүрүп жүрүп эле күндө ошол менен күн өтүп атат да азыр. Сон керемет кесипте шашпай тургуз, эми мен суроо берип алайын депчи. Негизи жанагы кыргыз стендап жакшы чыкты, жалпысынан. Жанагы буга чейин Раматылык Рахман Разыков агабыз Куудулдар академиясын түтүп чыккан, бир революция жасап элдин күлкүсүнө тартылып. Андан кийин Эрмек Нурбаев агабыз тамашаны алып чыкты, аябай бир жакшы чыкты. Азыркы учурда эмнегедир ушундай сезимдер болуп атат. Кыргыз стендап дагы бир жаңылап чыгат окшойт ушул күлкү жаатына, негизи, күлкү долбоорун. Эми бир замандын талабына ылайык ошо мындай мурункудай, мисалы тамашоодо команда болуп 6-7 адам, 7-8 адам болуп, жок дегенде 2-3 адам болуш керек да. Ошентип чыгышчу. Азыр эми ошондой команда болуп топтолгонго мүмкүн оорураакпы, жалгыздан чыгып өзүн эл алдына көрсөтүп дегендей. Анан стендаптын негизи жанр бул көптөн бери эле бар да, ошо Америкада, Кыргызстан, орустарга андан келди, орусча болуп, андан кийин бизге келди дегендей. Негизи орусча стендап бизде көптөн бери эле бар. 2014-жылдан бери эле мен ошо орусча стендапка аралашып катышып жүрөм. Ошону менен чет жактарга барып келдим. Россияга, Украинага конкурстарга ошо стендап аркылуу. Могу кыргызчасы мындай азыркы учурда эч нерсе калбай калды. КВН жок, мындайча айтканда тамашоо жок.
Мисалы жаштар улумунда кудулдарга барышпайт болуш керек деп ойлойм. Анткени алардын темалары менен жаштардын темалары бир аз шай келишпей калышы мүмкүн. Ошондуктан жаштар дегенде мисалы 18 жаштан өйдө болобу, 40 жашка чейин, 50 жашка чейин мүмкүн да. Ошол жашка чейинкилердин темаларын алып неметсек болот да. Кыргыз стендаптан ачып, ошолор келип концерттерден көрүп, анын үстүнө дагы азыркы акыркы кездерде элдин баары эле баарыбыз эле башыбыз телефондо болуп калды. TikTok'та бирөөнү көрөбүз, бирөө күлүп атканын көрөбүз, ар кандай иши TikTok'та приколдорду көрүп, кыска бир нерселерди көрөбүз да, ошоктон эле мындай деген эмоциялар болот да. Мындай жандуу отуруп алып, мисалы бир кандайдыр тамашаны көрүп алып, мындай жандуу күлүп, мындай эргип алган нерселер жок экен да кыргыз тилиндечи азыркы учурда. Ошондуктан бул мындай жетишпей турган нерсе болгон үчүн мындай элдерге жакшыраак жагып атабы деген ойдомун да. Бирок негизи ошо ордун таап, аябай сонун жакшы ордун таап келатат кыргыз стендапчы. Биринчилерден болуп алып чыккан сиз болдуңуз окшойт, кыргызчасын, а? Кыргызчасын эми мен деп айта албайм. Буга чейин деле аракет кылып жүрүшкөн. Баягы мыскыл жана тамашанын форматы экөө окшош элеби же эки башкачараакпы? Эми мындайча негизинен күлкүнүн баары эле форматы бир эле, элди күлдүрүш керек ошол эле да. Бирок бир аз формалар ар кандай да. Ошо биринчилерден болуп чыгаргандар буга чейин да кыргыз стендап деп бир немелер жигиттер чыгып жүрүшкөн да. Уюштуруп бул даже каналдардан чыгып, силердин каналдан чыкса керек, YouTube'дардан карап көрсөңөр, кыргыз стендап деген немелер бар. Каналдан, а? Өзгөр карап көрсөң. Карайлычы өзү. Ошакта бар, буга чейин ошо бир 5-6 жыл мурунбу, ошондо бир чыгарылыш тартып көрүшкөн болуш керек. Анан ошо ойдон андан ары уланбай калган да. Анан ошо биз бул жерден бир аз ишке болгон көз караш, мамилени башкачараак кылып, мындай алдыга кадам таштап бир аз неметип атабыз да. Андан ары өнүгүп кетүүсүнө өбөлгө түзгөнгө аракет кылып атабыз. Сонун көрүүчүлөр, эгерде келиңиздер, бизде бүгүн кыргыз юморуна бир өзүнүн салымын кошкон Мыкы. Эмне үчүн Мыкы чындыгында? Ушул суроо берейин деп аткам, жана унутуп калдым. Менин толук аты жөнүм Мыктыбек. Анан билбейм, кыскартып ошентип айтып коюшабы, негизи үйдөгүлөр деле Мыкы дешет. Анан мен биринчи тамгасы акыркысы Мыкы болуп, ошондой болуп калган го дейм. Анан Мыкы деп ойдонмун, негизи каяка барбасам. Өзүңүз да ушулга көнүп калганса, Мыкы деген. Же Мыктыбек деп да айткандар болобу кеде? Мыктыбек деп да айткандар болот. Көбү менен таанышканда Мыктыбек деп эле таанышам. Мисалы, анан кийинчерээк эле алар Мыкы экенин билип алышат да. Мыкыга өтүп кетет. Келиңиздер, анда Мыкыга болгон суроолоруңуздар же болбосо бир каалоо тилектериңиздер болсо биздин төмөндөгү WhatsApp номерлерге жазыңыздар. Албетте биз түз эфирден чыгарып бергенге даярбыз. Ал эми эфир жагып жаткан болсо биздин эфирдин туурасында да таңсыр берүүсүндө жакшы каалоо тилектер жазсаңыздар болот. Ал эми Мыкы мырзага жана эме туурасында суроо берейин деп аткам, ушул стендапка эле кайра келеличи. Башында жана интермедиялар жарым саат, 20 мүнөт болуп күлдүрчү эмес беле элди. Андан кийин КВН чыкты, КВН бир 5 мүнөттүн аралыгында күлдүрөт. Азыр стендап болсо мындай болуп калыптыр да. Мен 22-ге чыкканда миллионер болом, жубайым болот, анан ушундай бир жакшы жумушум, машинам болот, бирок Кудайга шүгүр азыр ошолордун бирөөсү ишке ашты, 22-ге чыктым деген сыяктуу бир кыскача күлдүрөт экен, бирокчу негизинен. Эми бир аз жанр ошондой, стендап өз жөнүндө айтып бериш керек. Анан стендап негизи бул Америкада пайда болгондо неме болуптур да. Ушундай бир караңгы бир немелер бар, барчик сыяктуу жерлер, ошол отуруп, анан арасынан бирөө тура эле бир нерсе деп сүйлөп, анан стендап деген туруу деген сөз бар. Ошо баары отурган эле бирөө тура бир нерсени айтып, ошентип акырынан пайда болгон немеси тарих ошондой экен. Анан азыр бизде ошо бат-баттан да өтпөспү. Негизи адамдар чын айтканда аябай көп нерсени угуп, убактысын бөлгөнгө немебиз жок го дейм. Каалоосу да жок, убактысы да жок. Азыр чындыгында баягы 3 мүнөттүк клипти көргөнгө эринип калыптыр адамдарчы. Негизи жана убактысы ушундай болуп калдыбы, баягы шашылып жүрүп калдыкпы же билбейм, жана TikTok ушундай эмеге буруп салдыбы. TikTok, Instagram'дардын бул немеси го дейм, таасиринен ушундай болду. Анткени адамдар бат эле 1 мүнөттүн ичинде бир маалыматтарды көрүп жатат, анан ушунун айынан узунураак нерселерден мындай чыдамы кетип калып атат го дейм, чыдамсыз боло баштады го дейм. Ошон үчүн да жана элдин көңүлүн кармап калыш ошол жагынан оорураак. Ошон үчүн бат-баттан ар бир мүнөт сайын же ар бир 30 секунд сайын кандайдыр тамаша айтып туруп, же болбосо узунураак болсо анда ошого ылайыктуу аябай күчтүү тамаша айтпасаң, алар сени карабай андан ары эле телефон чукуп отуруп алышы мүмкүн. Анан бизде деген башында
биздин ошо кафебиз бар болчу, ошол жакта өтүп турчу да. Ал жерде адамдар тамак ичип отурушат, ар кандай өзлөрүнүн иштери менен алек. Мисалы, сен бир аз эле алардын көңүлүн ала албай калсаң, алар андан ары өзүнүн тамагын ичип, суун ичип дегенде отура беришет да. Алаксып өзлөрүнүн сөзүнө кирип кетиши мүмкүн. Жанагы негизи ушу кафеде болду деп атпайсызбы? Ал августтун аягында жабылдыбы? Жай деген кафе болчу. Жайда жабылды дегенде элдердин жарымы бул жай жабылды деп тамашалашат деп да түшүнүшүбү негизи эле. Жанагы бизде бир долбоор ачылып бирок чыкпай калды деп атпайсызбы? Бул нерселердин бардыгы эле жанагы каржы маселесине келгенде такалат да. Сиздердин да ошо жабылганыңыздарга себеп каржы маселеси болду окшойт, Кафенин жабылышы, ооба, каржы маселеси, анткени биздин бир аз локация жагынан туура эмес болуп калды. И биздин ишибиз минуска кирип кетти да, ошон үчүн жаап койдук. Анан негизи эле жана кафеде өткөргөн менен сахнада өткөргөндүн айырмачылыгы барбы экен? Албетте, асман менен жер дейди. Анткени кафеде өткөрүп жүргөндө ал жерге адамдар мүмкүн кээ бир адамдар ал жерге стендап көрөйүн дебей деле келип калышы мүмкүн. Жөн эле тамактанайын деп жөн жай тамак ичкен отурса, бизде стендап болот десе каршы эмессиңер көргөнгө десе, акылда отуруп калышы мүмкүн. Анан кээ бирөө отуруп алып өзүнүн башка иштери менен алек болушат, ою башкада. Сен стендабың бир аз эле бир четинен бул жакшы да, мындай тренировка кылгангачы, машыкканга ошол жерден ошол адамдардын көңүлүн ала алсаң, анда сен сахнада оңой эле элдердин көңүлүн ала аласың. Анткени сахнада сен ошол залга келген адамдар атайын сен стендабыңды көрөйүн деп көргөн келишет. Эч жака качып кете албайт. Анан алаксый турганы бир гана уюлдук телефон болбосо башка эч нерсе алаксыта албайт да. Бизде СМС билдирип бар экен, кесиптеш, андан кийин сурообузду берели. Ассаламу алейкум Мыктыбек, сиздин ишиңизге ийгилик, Аллахым ыраазы болгон бейиштик амандарды жасаганды насип кылсын. Такыбалыктын туу чокусуна жетип бактылуу болуңуз дейт. Бейиштик амалдарды жасаганды насип кылсын дейт, Алейкум ассалам. Сизге экен бул? Айтканыңызга рахмат. Бүгүн башка ошо жума күн болгон үчүн ушундай болуп атышат. Таң атпайда бияка келатсам, бир досумда чалып жумага каяка барабыз деп ошентип сурап калыптыр. Бүгүн ошондой сөздөр көп болуп атат. Бүгүн жума болгон үчүн негизи эле бүгүн жума күнү бардыгыбыз буюрса жумага барган насип этсин. Ушул туурасында сурайын деп аткам. Жана тамашаңызда да айтып калбадыңызбы? Бардыгыңар эле эсептедиңер болуш керек, МКга канча калды депчи. Негизи кандай болуп атат? Сахнада койгондо албетте бул чоң каражат кетет. Колдоочулар барбы же болбосо бул жактан да минуска кирип кетпей элесиздерби жаңыдан чыгып? Жок, эми бул жагынан минуска кирбегенге аракет кылып атабыз. Анткени алдын ала баары эсептелинет, пландалынат дегендей. Негизи эле бир нерсени эртерээк пландап, тууралап койсоң, иш оңунан чыгат экен. Анан биз бул концертти ноябрда койдук белек, сентябрдын башында эле барып дата алып атайын. Кыргыз драмда болмок негизи башында. Кыргыз драмдан дата алып коюп, эми биринчи жолу концерт уюштуруп атканын билбестиктен датабыздын алдын ала акча төлөп коюш керек болчу экен. Биз жазып койсо болду, биз ошол жакта калып калабызгы деп ойлогон. Бир айдан барсак, жок, ал дата башкаларга берип салганбыз. Бизде бир атайын министерствонун буйругу менен театрлар келет деп турган. Датабыз жок болуп калды. Анан аранын ичинде жер табыш керек болду. Сейтектен тапкансыздар. Анан Сейтекке барсак ошо жакыныраак дата бар экен, ошол датаны алып бир айдан ашык реклама, жарнама кылып аттык. Ошон менен жакшы болду. Буюрса, эми мындай аябай деле плюс болгон жок, бирок өзүнүн чыгарчаларын жапты, анан анча-мынча тыйын тыпыр калды да. Калды, ал эми биздин өзүнүн офис бар, ошолордун эмесине чыгымдарын жапканга жетишти. Такси менен жүргөнгө жетет. Такси менен, комфорт менен. Комфорт менен жүргөнгө. Негизи эле жана Кыргыз драмда деп калбадыңызбы? Кыргыз драмдын афишасы да кетти болуш керек эле, калп айтпасам, Кыргыз драм театрында болот деген. Кыргыз стендап. Афишасы кеткен, чоң немелерде, экрандарда уже чыга баштаган, видеосун досторго бөлүшүп койгула деп тарап кеткен. Кайра киргизер мен кайра баарын удалить этип салгам. Анан ар бир көрүүчүгө кызыктуу болсо керек, баягы кыргыз стендапка эми-эмиден акырын-акырындан кызыккандар көбөйүп келип атабыз да, көрүүчүлөр да албеттечи. Ай сайын болуп турабы же канча убакытта бир болуп турат? Баягы мунусуна жетишпей калды, кийинкисине көрөйүн дегенде датасын билбей калат экенсиң да, качан болушу? Биздин көңүлүбүзгө жараша дейм. Эми аракет кылып атабыз, ай сайын деген аябай эле мындай бат болуп аткан. Эми кыйын деле эмес. Болгону кийинчерээк эми бизде
катышуучулар көбүрөөк болуп, мындай тамашаларды күндөн күнгө чыгарып аткан адамдар болсо, анда ай сайын деле кылып турса болот. Болгону бат-баттан болуп атып, элдер да тажатып ийбеш керек да. Ошон үчүн бир 2 айда бир, 3 айда бир ушундай чоң концерттерди уюштуруп турабызга деген ойдобуз. Андан сырткары ошол 3 айдын ичинде биз башка дагы шаарларга, региондорго, чет жактарга чыгып, башка кыргыз мекендештерди сүйүнтүрүп туралы деген оюбуз бар да. Сон жана Борончу Кудайбергенов байкебиз келгенде айтып бербеди эле, ушундай баягы кызык уюштурасың, бирок катышуучулар изденбей коет, иштебей коет, жаңы тамаша таппай коет деп. Негизи сиздерде да ушул көйгөй барбы, баягы изденүү, жаңы тамашаны жаңылап келүү кийинки чыгарылышка дегенде жалкоолордун арасында? Жок, андай деле жок. Бизде эми бар эле жаш эле балдар, жаш кыздар дегендей. Мен бири-бирибиздин сөзүбүздү эки кылганга аракет кылабыз. Анткени биз алдын ала чогулуп, даярданып, эми биз концерт күнү жолукпайбыз да. Концертке бир 2 жума, 3 жума калганда келишет, чогулуштарды өткөрүп турабыз. Ар ким менен байланышып, эмне болуп атасың, кандайсың, материалың жакшы болуп атабы, даярданып атасыңбы, эмне темаларды кылып атасың деп ар бирөө менен иштешебиз да. Ошол жагынан да бизде мындай редактура деп коет, мурун КВН'де бар болчу редактура. Сен аякка барасың, тамашаларын көрсөтөсүң. Моң болбойт деп кесип, мүмкүн да бүт материалыңды алып салган күндөрдө болгон да. Бизде редактура ошол келет, айтып берет, бизде багыт көрсөтөбүз да көбүнчөчү. Бир нерсесин албайбыз. Андай алып сал, бар даярданып кел эмес, андай. Моң болбой калат го дейм. Андан көрө мындай кылып көрбөйлү, тигиндей кылып көрбөйлү деп иштешип жүрөт да. Кадимкидей чоң эле эмгек бар артында. Анан негизи өзүңүздөр баягы тамашадан чыкпадыңыздарбы? Тамашадан азыр чындыгында аябай бир Кыргызстанга актерлоруна, ошол чыгармачыл инсандарына салымы чоң болду окшойт, Бирок тилекке каршы Эрмек байкебиз Америкада жүрөт. Тамашоо көп болду кайра чыкпай калганына. Эмне себептен балким ошо тамашоо кылып чыгабыз деген сыяктуу ой болбодубу КВН? Азыркы учурда тамашоо кылып чыгыш бир аз оорураак го дейм. Анткени акыркы жыл карантинде болду, же качан болду эсимде жок. Карантинде болгон, ооба. Тамашоо качан болгон. Анткени азыркы учурда ошол мисалы командалык оюн ал жердечи, команда жыйнаш керек. Бир адамдан эмес, бир нече адамдан эметет да, көз карандылып калат. Ошон үчүн мүмкүн ошол эле формат бизде азыр жаңы деле долбоорлор даярдалып атат. Бул стендап менен эле чектелип калбайбыз. Анткени ошол сыяктуу эле мүмкүн миниатюралар аралашкан, кошумча дагы башка жанрлар кошулган, баары бир болгон комеди клуб сыяктуу мүмкүн ошондой бир форматты жакында иштеп чыгабыз деген ойдобуз да. Негизи эле иштеп чыгабыз деген ойдобуз дегениңизде, жалпысынан командаңызда кимдер бар? Командабызда стендапты түптөп аткан азыр. Азыркы учурда тыгыз иштешип аткандардан мен менен Кубаныч Курманбеков чогуу, Нурба чогуу иштешет, Самат Эркинбеков бар, Улук Төлөмүшев бар. Эми бар эле мындай, бизде мындай жок. Могу биз командабыз, а силер жөнүндө келип концертке катышасыңар деген жок. Кабылчулар демек ошол биздин курамдагы адамдар кааласа келишет да, жардамдашат, бир жерин алышат, бир жерин сүйрөшөт дегендейчи. Бардыгы эле чогуу командасыздар бир чоң, Сон керемет. Анан жана өзүңүздүн эң мыкты шоу деген долбооруңуз бар. Өзүңүз да ушинтип маек алып каласыз, суроолорду берип, анан суроо берип олтуруп. Жана интервьюга келген кандай экен? Негизи интервьюга бат-баттан келип турасызбы ушундай чакырууларга? Чынын айтсам, могу жумада эле 3-4 жолу чалуулар келди го дейм, интервью боюнча. Силерге макул деп койгон үчүн келдим, чынын айтсамчы. Ошо биз да макул деп койгон жериңизден кармап туруп өчүрүп койдум да телефонунчу деп. Ошон үчүн мен дагы анан бүгүн неме көлгө кетмек болчумун, анан номериңерди таппай койдум дагы. Каяктан мен бара албай калат окшойм, көлгө кетиш керек болуп атат деп айтайын деп, номериңер жок, сохранить этпей калып турдум. Негизи интервьюга барганда билбейм, эгерде айта турган нерсең болсо барган кызыктуу эле, анткени өзүңдүн кандайдыр жаңылыктарың болсочу. Мен акыркы кезде интервьюга барайын десем, мисалы айта турчу деле эч нерсем жок. Кандайдыр жаңылыктарым болсо Инстаграмдан бөлүшүп коем. Мүмкүн мен бир жыл бир жерге жоголуп кетем, пайда болсом ошондо интервью мүмкүн кызыктуураак болот беле деген ойда. Жок, негизи жана сиз Инстаграмга бөлүшүп коем деген, бул сиздин өзүңүздүн катталуучуларыңыз бар, албетте алар көрүп турат. Анан сиздин жана катталуучу эместер да бар да сизгечи, кабары жоктор. Анан жана биз ушу 7-канал таң сыр берүүсүнүн негизи эле жанагы жылдыздарды, ушундай бир таанымалдарды бир жаңылыгы болуп калса, же болбосо биз өзүбүздүн баракчабызда сурамжылоо жүргүзөбүз, кимди чакырайлы депчи.
анан ушундай элдин тандоосу менен чакырабыз да. Анан чакырсаң эле ушинтип билбейм, чындап баягы жооп бергенде неме көбүнчөсү баягы барбай эле коеюнчу, эмне деп жооп берем, эмнени сурайсыңар деп эле баягы таң калышуу эмелер боло берет да. Көбүнчөсү уктагысы келет болуш керек. Көбүнчөсү уктагысы келет ушундай. Анан жанагы сурооду берейин деп аткам, баягы стендапка кызыгып катышууну каалагандар катышса болобу? Албетте болот. Биз азыр январда ошол уюштуруу иштери менен жүрөбүз деп атпаймынбы. Анан кийинки жумадан баштап буюрса ачык микрофондор боло баштайт. Ошол жерге алдын ала материалын алып келип, редактура кылып, өзүм көрсөткөндөрдү биз акырынан чыгарып баштайбыз буюрса. Демек, жаш таланттарга бул сонун мүмкүнчүлүк экен албетте. Ушул стендапты көрүп алса, чындыгында жаштардын талабына ылайыктуу программа экен. Мага жакты да стендап баягы. Чындыгында баягы жалаң эле көрүүчүлөр деле жаштар болсо керек негизинен. Көбүнчөсү эле жаштар, эми Караколдо концерт бергенде бир аз улуу муундагылар келип алды. Анан мүмкүн кээ бир темаларды түшүнбөй калып атышты да. Ошон үчүн мен ойлоп койдум, негизи мындай жаш муундун нерсеси окшойт деп, мындай өзүбүздүн аудитория ошол окшойт да. 18 жаштан мындай 40 ар жагы 50 мүмкүн. Анан могу катышам дегендерди айтып атпайсыздарбы? Мага деле көп эле каттар келет. Инстаграмга, ТикТокто ар кайсы жактан жазышат. Даже ютубтагы комментарийлерде деле ошончо жазып коюшат. Кантип катышсак болот дегендерчи. Кантип катышмаш оңой эле болгону тамашаңар жазып келесиңер, анан катышасыңар. Анын башкача сыры жок, там тааныш аркылуу эмес, ар кандай эски заман эмес. Азыр эми оңой эле да биз таба алса болот. Инстаграмда, соц тармактардын баарында эле барбыз дегендей. Тамашаңар жазасыңар, даярданасыңар, келесиңер, өзүңөрдү көргүзөсүңөр. Эгерде жакшы болсо биз чыгарабыз, жаман болсо айтабыз. Дагы даярданып кел депчи. Ошол эле да. Сон керемет. Негизи чындыгында өзүңүздүн ушундай бир талантыңыз болсо, бир кыскача тамашаларды жазып, кыргыз стендапка катышууга мүмкүнчүлүк бар экен. Андан сырткары, эгер ал тамашаңыз өтпөй калса, ошону менен болуп чектелбестен, дагы да болсо сиздерге бир жол көрсөтүп, кийинкисинде сөзсүз түрдө кыргыз стендапка катышууга толук мүмкүнчүлүк бар экен. Бардык жаштарды чакырабыз, келиңиздер. Бул да болсо бир кездерде Байырбек Нурбаев агабыз канчалаган таланттууларды чыгарган болсо, ошол сыяктуу себептүү болуп, кыргыз стендаптагы ушундай мыкты актерлорду, мыкты алып баруучуларды, деги эле ушул бир кызыккан адамдардын өзүнүн жан дүйнөсү кызыккан чыгармачыл адамдарды Кыргызстанга чыгарган болсун. Ал эми алтындай убактыңызды бөлүп ушул жума күнү келип бергениңизге сизге чоң рахмат. Сизге рахмат. Негизи эле баягы адамдын адамга берген белеги бул убактысыз эмеспи? Ушундай таң эрте күнүн сууна карабастан келип бергениңизге чоң рахмат. Сизге эркин микрофон болсун, кыргыз элине каалоо тилектер. Барыңыздарга кутман таң, уктап аткандар тургула. Барыңар жума күнүңөр менен ишиңерге кирип